Бул Азиза Буранова ДЦПдан жабыркаган Имран аттуу уулуна 2,5 жылдан бери акча чогултуп жатат. Биз тапкан ачык маалыматтарда башында операцияга $33,000, реабилитацияга $40,000, кийин дагы ар кайсы себептерди айтып, аркасынан акча чогулта берген. Ушинтип болжол менен $100,000 тегерегиндеги суммага сборлор жарыяланган. Ага блогерлер Алтынай, Бека таксист жардам берген экен. Бул жарыялар популярдуу пабликтерде, сайттарда такай чыгып турган. Мына ушул Буранова азыр кармалып СИЗОдо отурат. Эмнеге? Милиция менен прокуратуранын бизге берген маалыматында ал эл аралык издөөдө жарыяланып, жакында Кыргызстанда кармалган. Азырынча себеби белгисиз. Прокуратура кийинчерээк толук маалыматты берүүнү убадалашты. Бирок ушул Буранова тууралуу интернетте ар кандай маалыматтар көп. Мисалы, Бишкек жаңылыктары паблигинде 2022 жылы чыккан постту караңыз. Анда Буранова шылуун экени жазылган. Оксана аттуу окурман Азиза АКШ Канадага виза алып берем деп алдаганын жазган. Тилекке каршы бул постто алдамчылык качан, кайсы компания аркылуу болгон, жабыркагандардын аттары аталган эмес. Биз дагы бул маалымат менен бөлүшкөн аккаунтка жазып жооп ала албадык. Имрандын экинчи операциясына акча чогулду деген маалымат 2024 жылдын октябрында чыккан. Белгилей кетсек, так суммалар жок, отчеттордогу берилген эмес. Бирок бизге өздүк булактарыбыз тастыктагандай, бул акча октябрда эле чогулган экен. Вот для тебя, для операции. Демек керектүү сумма толукталгандан кийин кеминде 2 ай акча чогултуу уланган. Кийин дагы жаңы сборлор ар кандай шылтоолор менен уланып, медиада, жаңылыктарда белгилүү жүздөрдүн катышуусу менен күчөгөн. Так, канча акча чогулганы тууралуу маалымат жокко эсе. Буранованы эл аралык издөөгө ким жарыялаган? Өзбекстан. Анткени ал ошол жердин жараны экен. Биз анын паспортун таба алдык. Кыргызстанда качкын статусу бар болуп чыкты. Эмне үчүн бизде ага ушундай статус берилгени дагы белгисиз. Биз Азизанын атасын интернеттен таба алдык. Ал Өзбекстанда эмес, Америка, Канадада түшкөн сүрөттөрү көп. Дүйнөлүк покер чемпионаттарынан сүрөттөрү бар. Буга карасак канчалык жардамга муктаж экени күмөн жаратат. Биз ага жазып, азырынча жооп ала элекпиз. Кыскасы, Өзбекстандык качкын 2,5 жылдан бери муктажмын деп акча чогултуп, бир дагы отчет бербей келген. Кызыгы, бул окуяда башка эле жардамга муктаж 11 баланын ата-энеси бар. Алар Азиза Бурановага алдандык деп жатышат. Анын үстүнөн милицияга дагы арыз беришкен. Буранова болсо Өзбекстанга экстрадиция болушу мүмкүн. Ошондо биринчиден Кыргызстанда кылган иштери каралышы керекпи? Анткени күмөндүү жагдайлар абдан көп. 11 апанын окуясын эмки видеодо айтып бердик. Сөзсүз көрүңүз.